Тондар, ассаламу алейкум. Жалпы катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Москва шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Буюрса ошол сиздер көрүп турган Kia Rio автоунаасы выкуп лизингден өткөрүп берип атат. Унаанын чыгарылган жылы 2021, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 автомат коробкада. Көрүп атасыздар, машинанын өзүнүн өңү ак, белый серый желтыйга оформление болгон. Учурда темир дискада, таксиге бар жогу даяр. Алып эле сразу ишке чыга бересиздер. Так, алгач арт жагы боюнча бир сыйра көргөзүп коеюн. Резиновый поликтери бар экен. Көрүп турасыздар. Так, запаска жагы боюнча азыр. Запаскасы, табуреткасы орунда. Баллон ключ, домкрат, керектүү шаймандары бар жогу жайында, заводской меткалары дагы орунда, туугандар. Анан машинанын ДТПсы боюнча айта турган болсок, ушул сол жак крылосунан ДТП болуп тур, бирок алмашылган дейт. Калган жагы идеальный, таптаза дейт. Поликтери, чехолдору бар жогу ордунда. Анан машинанын төлөмү боюнча туугандар 13 ай калыптыр, 46 000 рубльдан. Төлөп бүтөсүздөр, сразу машинаны өзүңүздөргө өткөрүп аласыздар. Антизанос бар, подогрев руль бар, мультируль. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, круиз контроль бар экен, Android мультимедиа коюлуп тур. Бул жерден клип көрсөңүздөр дагы болот. Кондиционер бар экен и автомат коробка, подогрев сиденья бар экен, передний сиденья. Пробеги боюнча 172 000 болуптур. Төлөм боюнча буюрса 900 000 сурап атат. Калган 13 айды 46 000ден төлөп чыгарып аласыздар туугандар. 900 000ди дагы эгерде варианттар болсо бөлүп берсеңиздер болот. Эгерде 600-700-нү берсе, калганын күтүп дагы турабыз дейт. По факту машинаны барып жолугуп көрөсүздөр. Машина жаккан болсо, ИПшник кимде, лизингке ким алып чыгып берген, барып жолугуп сүйлөшүп көрөсүздөр дагы. Анан ошол 900 000 боюнча сүйлөшөсүздөр, калган 13 айыны 46 000 рубльдан төлөп чыгарып алсаңыздар болот туугандар. Буюрса видеонун темасына номерди көрдүңүздөр. Сөзсүз түрдө чалып байланышып, машинаны көрүп, содалашсаңыздар болот. Бизден ыраазы болосуздар. Келерки видеого чейин.